Топчугүл Шайдуллаева долу. Дайранын боюндагы кыштакта жайгашкан элдин турмушу ушу көбүрүп ашып ташкан дайрага байланышып калган. Жаман түш көрүшсө да таң зарынан туруп алып, оболу ушу сууга келип айтышат, агып кетсин дешет. Балдары сыркоолоп калса, агыны катуу сууга бар дешип, дайра тарапты көрсөтүшүп киренелешет. Жыл бою шоокум салган бул дарыя, булардын жан шериги. Керек болсо, тиричилик өткөрөр бирден бир таяныч эле. Суу жегин пааналап олтурушкан эл, ата-бабаларынан бери шалы эгишип тиричилик кылышат. Шалы суу боюнан башка жерге өспөй турган өсүмдүк эмеспи? Жай ортолоп калган кезде дайра ашып ташып, суу боюндагы шалларды аёсуз жулуп, жалмап, жа бербей, андай учурда эч кандай күч башкара албай калчу. Туйлап, кайнап аккан киргилт суу шалны гана эмес, анча-мынча таштарды да ордунан козгоп, жай мезгилинде бир күүлөнүп алат. Дарыяга жакын жайгашкан кыштактагы кээ бир адамдардын мүнөзү дагы, пейли дагы ушул сууга окшошуп кетер эле. Суу ашып ташып калган маалда 60ка таяп калган Азимкан Агушканын байбичеси дагы бир толку алчу. Чалы же балдары саал эле айткандарына көнбөй койсо болду, дайрага агып өлөм деп алкынып калар эле. Андайда балдары, Агушкасы, ал эмес келиндери да кемпирдин көзүн карап, аны дайра жака баспаса экен деп ой менен болуп калышчу. Ушул жазда кемпир адатынча Агушкасына таарынып дайрага жөнөгөн. Кояй дегенге болбой, ал дайранын жээгине маасы көйлөчүн чечип ыргытып, секирекке даяр болуп калганда, Агушкасы, балдары, келиндери болуп келип калышкан эле. Кемпир жылына бир жолу ушул адатын карматчу. А быйыл 2-3 рет удаа кайтарып жиберди. Балдары чоңоюп, өзү кексе жашка келип калса да, чалына көрсөтө койчу үстөмдүгүн, долулугун койбоду же келиндеринен уялбады. Тери болсоң, бир сөзүнө каршы көр. Үйдү айланып өтсө эле болду, дайрага жетет. Ошондо да алкынып жулкунуп жөнөгөн. Насва ийле олтурган чалы ал тарапты карап да койбоду. Балдары да эч нерсе болбогондой өз иштери менен алек. Ызасы кайнаган кемпир дарбазадан атырылып чыгып, арт жагына кылчайган. Бирок адаттагыдай артынан чуркап чыккан эч ким болбоду. Куугундун жогун көрүп, дендароо боло түшкөн кемпир дайранын жээгине жакын дөңдөгү уулунун үйүнө кайрылды. Келин чачын жууп олтурган. Ай келин, мен жашоодон тойдум. Кайнатаң ушу күнгө жеткирди. Киргоогун убагында жууп, жакшылап карап алгыла. Кош деп андан ары жөнөдү. Келин бир карап алып чочуп кетти да, бир нерсени эстегендей болуп, өз ишин уланта берди. Дарыяга жакындаган сайын кемпир артына кылчак-кылчак карайт. Жалбарып койдечү, киш эмес, чак түштө балык уулап жүрүүчү анча-мынча балдар да көрүнбөдү. Ал дайрага жетип, суу боюндагы ташка көчүк басып, жүзүн жууп, муздак суудан уртады эле, ачуусу тарап кеткенсиди. Кайра үйүнө кетсе болот эле, артынан келгендер көрүнбөйт. Ал буут сууга карап алып, кемпирдин жүрөгү шуулдап, кейпи уча түштү.
чын эле ак өлөнбеми? Бир топ вакыт өтсө да эч бир жан жок. Маасысын чечип, бутун жууйт. Купкана ындыны өчө түштү. Кайра маасын кие баштады. Акырын алыстан аңдып карап турган абышкасы аркасынан жетип, бир маалда: "Эй, кемпир, болду эми, бул ачууңдан кайт" деп артынан кучактап калды. Кемпир дароо өңүн өзгөртүп: куураган какпаш, бир мүнөт кечиккениңде экинчи маасымды чечип, сууга боюмду таштайын деп турдум эле" деп жиберди. Баягыдай уулдары жүлөп, келиндери дүрбөп, апа келешип, алдарына түшүп, үйүнө алып келбегендерине шагы сына түшкөн кемпир жол ката үйгө келе жатып, балдарына таарынды. Карыган атасына аңдытып коюп, үйлөрүндө беймарал олтурушканын элестетти. Чоңоюшту. Катын алышты. Эми аларга эненин кереги эмне? Бечара. Абышкамдан башкага менин өлгөнүм баары бир тура. Кемпир ушуларды ойлоп, ушунча жыл жашаган өмүрүндө биринчи жолу абышкасына ыраазы болду. Байкушум, ушул эле түтпөйт тура. 30 уулум болгончо деп ошон үчүн айтат да. Алда балдарына окшоп, артынан барбаганда эмне болмок? Дарыяга өзүн таштайт беле. Абышкасы мындан ары капа кылбай жүрөйүн деген ой көңүлүнө кылт эте түштү. Жаз келип, дайра кайра ашып ташып жатканда Азимкан абышка капысынан каза тапты. Чал өлгөн соң долу кемпир кыйла ал күчтөн тайгансып калды. Көрсө кемпирди оолуктуруп, алкынтып, дайрага чуркаткан абышкасынын гана деми тура. Эми ал дайрага агып өлөм демек турсун, күйүлдөгөн суу тарапты карагысы жок. А дайра болсо адаттагыдай толкуп ташып, албууттанат. Жолуна илешкен эмне болсо жула качып, эч нерсени тоготпойт, эч нерсеге карабайт. Топчугүл Шайдуллаеванын чыгармачылыгына кичине кайрылып кетсек, өзү кыска-кыска аңгемелерди жазат. Ар бир аңгемесинде элдин жөнөкөй турмушу жөнүндө айтылат да, адамдарга чоң бир таасир бере турган бир адамдардын портреттерин түзүп кеткен. Бардык чыгармасында жөнөкөй, бирок ошону менен бирге кандайдыр бир жан дүйнөсүндө жашоону таза туткан, жашоого дилгир болуп жашаган, оош кыйыштарга туруштук бере алган же бере албаган ушундай адамдардын тагдырын жазат да. Ар бир аңгемесин окугандан кийин бир ойлонуп отурсаң, бир чоң чыгарма окуп чыккандай болуп каласың. Ал эми долу жөнүндө айтсам, бул долу кемпир кандай? Бул дагы бир биздин аталарыбыздын, энелерибиздин бир кулк мүнөздөрү жөнүндө да. Ошол чалына бул долу эмес деп ойлойм. Ал ошол чалына өмүр бою эркелеп, балдары өз жашоосу менен убара. Ал эми кемпир чал картайып калганда бири-бирин эркелешип, бири-биринин баягы бала кездеги кандайдыр бир жүрөктөрүнүн түпкүрүндө калган сүйүү кийин кичине бир долулукка алып кетет деп ойлойм да. Анткени жаш өткөн сайын адамдар бири-бирин эркелете албай, бири-бирин баалай албай, көп учурда кандайдыр бир карлыкка моюн сунуп, өз жашоосу менен, өзүнүн ою менен алек болуп калганда, адамдын жан дүйнөсү баягы жаш кезекти талап кыла берет го деп ойлоп калам да. Ошон үчүн бул долу кемпир эмес, бул ошол абышкасын эркелеген, айтылгандай жанагы чал өлүп калгандан кийин кадимкидей алдан күчтөн тайып калгансыды дегенде. Биз көп учурда ата энелерибизди байкабайбыз.
мүмкүн алар деле бала сыяктуу ойногусу келеттир. Мүмкүн алар дагы жаш кезиндей болуп көңүлү бурууну талап кылаттыр. Ошол көңүл буруу жок калганда, маани бербей калганда адам кандайдыр бир өзүнө көңүл бурдургусу келет окшойт да. А долуу, мен ойлойм, долуу кемпир жөнүндө эмес, ошол ичинде кайнап жаткан, ушул абышкасына болгон эркелик, абышкасына болгон бир талаптарды талап кылган мезгилдеги жазылган чыгарма деп ойлойм. Мага ар бир чыгармасы абдан жагат.